Буюрса Америкадагы биринчи кыргыз табынын курабыз. Биздин максатыбыз 1 апрель 2025 жылдагы шайлоого катышып, анан жеңишке жеткени. Ал жакта анан каршылыктар болбойбу жергиликтүү калк тарабынан? Америкада нормалдуу көрүнүш да, бул көнүмүш адат. Мэр үчүн 3,5 миң добуш керек. Биздин максатыбыз бакыт мэр шайланыш керек. Мен болсо шаардык кеңешке депутат болуп шайланам. Кыргыздар ошентип ал жерде бардыгы бир жерге чогулуп алса, анан кандай болот? Шаардык мектептерге кыргыз тилини киргизгени. Болгону биз өзүбүздүн таун болот. Ал таун болгондо өзүнүн эрежелери болот. Депутатка мага 500 добуш керек. Кыргыздарды бир жерге чогултуп, күч кылып, анан өзгөртө турган нерселерди өзгөртүп көрөлү деп атабыз. Чикагодон үй алып келдик. Азыр үйүбүздө кыргыз балдар жашашып атат. Америкада 10 жылдан бери жашап жүргөн кыргыздар бар. Үйү жок да. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Жигиттер саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Жакшы, Ыдырыс, өзүң кандайсың? Жакшы, рахмат жоң. Мен азыр биздин көрүүчүлөргө айта кетейин, мен азыр Америкада жашап аткан, иштеп атышкан, Америкада жөн эле жашабай, жөн эле иштебей, кыйла активдүү позициясы менен жүргөн, ошол эле учурда кыргызстандык жаштарга кыйла жанагындай жаңы технологияларды, жаңы маалыматтарды үйрөтүп, ошол жаңы технологиялар менен тааныштырып аткан жаштарыбыз менен, боордошторубуз менен маек куруп атам. Бул маекте ушул Сейитбек жана Бакыт катышып атышат. Жашыңыз жетилген сайын тишиңиз кетилет. Кетилген тишти дароо калыбына келтирбесеңиз, эрте картаясыз. Ошондуктан Орусияда эмгектенген боордошторго Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог клиникасында сизди мыкты адистер дарылайт, сапаттуу тейлешет, сылык мамиле кылышат. Иштин сапатына кепилдик берилет. Дареги Москва шаары, бульвар Рокоссовский метросу, Открытое шоссе көчөсү 14. Байланыш телефондору +7 926 353 32 96 +7 917 584 82 04. Унутпаңыздар, тиши тегиздин иши тегиз. Мен билгенден адашпасам, Сейитбек азыр Нью-Йоркто жашайт, же Чикагодабы? Мен азыр Вашингтонда жашайм. Сен көчүп кеткен турбайсыңбы? Ооба. Бакыт мен билгенден Гавайиде жашайм деп байланышкандай болгон элең. Туура айттымбы? Туура эле, Гавайиде. Бирок экөө тең, эми мындай алганда, жалпысынан алганда Америкада жашашат. Азыр эми булар ушул Америкадагы жашоо жөнүндө, андан сырткары Америкада Кыргызстандын жаштарынын, Америкадагы кыргыз боордоштордун келечеги жөнүндө биз маек куралы деп турабыз. Куш кепсиңер. Рахмат чоң. Азыр Америкада кандай? Бир жолу Бакыт экөөбүз жаңы таанышкан учурда сиз жанагы кыргызстандык жаш кыз келиндерди ушу IT технологиясына үйрөтөм деп айтып аткан элеңиз. Ал ишиңиз кандай болду? Ал жакшы, ийгиликтүү аякта да, ал долбоор. Биз 18 миң кыздарды, Чырак деген долбоордун аты Чырак болчу. Чырак долбоорунун астында 18 миң адам регистрация болгон. Анан акырына чейин ошол 8 миң адам, 8 миң кыз, келиндер чыгышты. Ошол серверде окушуп, үйрөнүшүп, эң жакшысы биз көптөгөн кыздардын жашоосун өзгөртө алдык. Аларга биз өзүнүн потенциалын түшүнгөнгө, анан бир ушундай үйрөнгөндү үйрөтө алдык десем болот да. Америкадан жолугуп калдык Чикагого барганда. Ошол Чыракта окуп, азыр Америкага келдим деп, келинчегиме дагы 3-4 кыз жолукту. Ошондой ийгиликтерге жетишти биздин кыздар. Азыр ар биринин өзүнүн стартап идеялары бар, проекттери бар. Лаптопун көтөрүп алып да мен мондай проект жасайм деп жүргөн деңгээлге жетишти.
Демек жок эле дегенде сиздер ал кыздарга мындай багыт анан бир максат коюп берипсиздер да? ооба, Ошентсек болобу? ооба. Ооба. Ошол эле учурда Сейитбек дагы ушу сиздикине окшогон долбоор менен жүргөн. Ал дагы ошол кыргыз жаштарына жанагы IT технологиясын үйрөтөм, аларга окутам деп атты эле. Азыр Сейитбекти көрбөй атам да мен. Бияктамын. Сейитбек, саламатсыңбы? Ооба. Сенин долбооруң кандай болду? Биздин долбоор 4 жылдан бери жүрүп келатат. Биздин окуучуларыбыз Америкада, Европада, Азияда окуп атышат, жумушка орношуп атышат. Анан ошо алар кээ бир окуучуларыбыз ошо чырак долбоордон чыккан, ошол жактан биринчи кадамдарын алган. Анан бизге келип айтышың болуп, ошо дүйнөдө алдыңкы фирмаларда иштеп жатышат. Ошол мисалы сиздин колуңуздан окуп үйрөнгөн балдардын канчасы иш менен камсыз болду десек болот? Азыр акча таап Ооба, аткандары жөнүндө маалымат ооба, бир барбы? 250 адам жумушка орношту. Анын көбүнчөсү Америкада, анан кийин Чехия, Германия, Польша, Австрия, Түштүк Корея. Анан жакында эле билип калдым, Сингапурда да экөө бар экен. Апасы, кызы. Ого. Алардын айлыктары, орточо айлыктары канча болуп атат десе болот? Америкада жакында эле бир кыз орношту, жылына 120 миң табат. Ал 120 миң долларбы көбүрөөгү жылына? жылына 120 миң. Кээ бирлери 80 миңден 80 миң, кээ бирлери 70 миң. Ошо айтсак болот 70 миңден 120 миңге чейин табышат. Бул Америкада деңгел. Европада ар кандай? Мисалы, Чехияда болсо 2 миңден 3 миң евро айына. Германияда болсо билгеним боюнча 5 миң евро айына. Сонун экен, эми бул нерсе кыргызстандыктардын арасында көбөйсө дагы жакшы болот эле. Анан сизден суранат элем, баягы артыңыздагы фонду реалдуу эле кылып койсоңуз, кыргызстандыктар дагы көрсө, кайсы Макул. жерден сүйлөп атканыңызды мындай ишенимдүүрөөк болсо деп ойлойт элем да. Сейитбек окуткан программа Так. Salesforce деп аталат. Salesforce багытын окутат. Ошо азыркы популярдуу жана жаңы багыттардын бири Salesforce деген. Анан азыр ошондо биз угуп атабыз, Кыргызстанга абдан көп кыргызстандык жаштар Америкага кетип атат деп. Эми айрымдары легалдуу жол менен, анан айрымдары көпчүлүгү ушул кандай десем бир коркунучтуу криминалдык жолдор менен болсо дагы кетип атышат да. Ошодон кабарыңар барбы? Анан Америкада чындап эле кыргыздар азыр көбөйдүбү? Ооба, Чикагодо мисалы мен 10 жылдан ашык Чикагодо жашайм. Ал жерде мындай бат көбөйдү десем болот акыркы 1-2 жылдын ичинде. Мурда биз канча 5 миң 10 миң деп ойлочу элек, азыр 50-60 миң деп айтышып атат. Бирок так сан жок азыр эме болбогон үчүн. Бирок көбөйдү. Анан кандай жол менен келип аткандары билбейм. Мен ал жөнүндө мындай комментарий деле айткым келбейт. Бирок негизинен өлкөбүз жакшы өнүгүп, өлкөбүздө бардык шарттар болгондо ошолор Кыргызстанда деле жашап иштегенди тандамак да. Ошол үчүн кээ биркилер ушундай жол менен келип атат, мындай деген менен эң главный көйгөйдүн башы, көйгөйдүн булагы бул кайра эле келип өзүбүздүн өлкөбүздүн өнүкпөгөнүнө, экономикасына такалып калып атат да. Ошого карабай биз кандай жол менен келишет, баары ушу Америкада болуп калды. Эми ошолорго ар кандай көйгөйлөрдү чечкенге жолдорду издешибиз керек деп эсептейбиз. Ошонун бири бул Кыргыз таун куруп, ошол Кыргыз таундун ичинде бир канча өзүбүзгө ыңгайлуу нерселерди түзүп алсак болот деп эсептейбиз да. Ал канчалык реалдуу? Ал реалдуу эле. Биз азыр ошол кадамдарды баарын жазып, даярдап элдер менен бөлүшүп атабыз. Документ жасаганбыз. Биздин Кыргыз таунга мындай пландарыбызды жазып, анан өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Жок, ал деген сөз, мисалы мен Кыргызстандык катары жакшы элестете албай атам да. Мисалы, Кыргыз таун куруш үчүн ошол шаардын четине бир мындай бош жерди алып туруп, анан ошол жерге шаар куруш керекпи же
бир шаарга барып эле көбүрөөк ошол жерден үйлөрдү сатып алып, анан ошол жерге жайгашып, ошол жерде мындай табын болуп, ушундай бир чөйрө түзүш керекпи? Түшүнө албайм да. ооба, ошо биз Америкадагы кыргыздар ошол Чикагонун айланасындагы сабөрттөрдө чачылып жашайбыз да. Алар көбүнчө башка элдердин табындары деп койсок болот. Ошол үчүн биз өзүбүзчө бир атайын жерди тандап, Дисплейнс деген шаарды тандадык азыр. Баарыбыз ошол шаарга көчүп барсак, анан ошол жерде биз өзүбүз күч болгондон кийин гана өзгөрүү жасай алабыз да. Ошол жерде өзүбүзгө мэрлерди шайлап, депутаттарды шайлап ошол шаардык кеңешке. Анан кийин өзүбүз каалагандай кылып өзгөртө ала турган нерселерди өзгөртөбүз. Ошондо биз шаар салбайбыз. Шаар салган өзүнчө ал бирок бюджети чоң проект болуп калат. Бирок азыр биз ошол мамлекеттин ситиден бөлүнгөн бюджеттти колдонуп эле, бардык ошол мектептерге бөлүнөт жылыга, ошолорду колдонуп эле өзгөрүү жасасак болот. Ал үчүн барып мекендештер үй алып башташ керек ошол жактан, же квартирага ошол жака көчүш керек. Биздин мекендештерде ошончолук мындай каржылык потенциалы барбы? Каржылык дарамети барбы? Азыр көп эле Америкада жашап иштеп жүргөн мекендештерибиз үй алганга, ошол ал жакта орточо үйдүн баасы 350 миң деп эсептелет ошол Дисплейнсте. И ошондой үйлөрдү алганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Анан IT'де иштегендер, өзүнчө бизнес кылгандар ала алат да. Орточо баасы канча болот десек болот эми ал үйлөрдүн? $350 миң. 350 миң доллар ошол Чикагода иштеп аткан кыргыздарда мисалы көбүнчө кыргыздар ал жерде мен билгенден такси кызматында, анан баягы узак жолдорго оор жүк ташуучу машиналар менен баягы жүк ташыган тармакта иштесе керек. Ошо трак бизнесте иштегендер бар, анан IT'де иштегендер бар, андан башка өздөрүнүн бизнестери барлар бар. И Америкада кредит системасы жакшы иштеген үчүн 350 миңди ал орточо да мындай жумушу бар адам оңой эле ала алат да. Анан кыргыздар ошентип ал жерде бардыгы бир жерге чогулуп алса, анан кандай болот мындай келечеги? Тескерисинче ошол жерге интеграция болуп америкалыктар менен интеграция болуп жашаганы жакшы беле, же өзүнчө табын болуп, өзүнчө бир кандай десем, өзүнчө чөйрө болуп алса, интеграция болбой калса кандай болуп калат? Өсүшүнө, карьерасына. Өзүнчө чөйрө болгондо деле интеграция болгонго мүмкүнчүлүк болот. Ал жерде сөзсүз американисттер менен интеграция болуп жашайт да. Болгондо биз өзүбүздүн таун болот. Ал таун болгондо өзүнүн эрежелери болот. Ошол таунда жашаган адам кандай болуш керек? Мисалы, Кытайлардын тауны бар, Чайна таун деп коет. Кореянын тауны бар, Корея таун деп коет. Сен ал жерге барганда ошол кытайлык же кореялыктан бир нерсе билип келесиң да. Ошолорду билиш үчүн деле барсаң болот, мындай турист катары. Бизге дагы ошол өзүбүздүн бир кыргыз уникалдуулугубуз ошол жерде болот. Кыргыз таунга барып келели деп элдер келишсе, башка элдер ошол жерден бир нерсени байкап кеткендей. Себеби биз жанагы айткандай бир жерге чогулсак, күч болуп туруп бир нерселерди өзгөртүп алабыз. Өзүбүзгө ылайыкташтырып алабыз да ошол шаардык кеңештин деңгээлинде. Анан ал жерге келгенде бизден бир нерсе үйрөнүп кеткендей, бизге бир ушундай кыргыз деген улут бар экен, ушундай экен, биз Кыргыз таунга барып келдик деп Кыргызстандагы кыргыздарды ушул жердеги Кыргыз таундан билип алгандайчы. Бирок бул жерде ошо көптөр таң калышы мүмкүн. Ал жерде Кыргыз табындын сөзсүз өзүнүн эрежелери болот. Биз бул жакта бир канча башка комьюнитилерде жашап көрдүк, резорттордо жашап көрдүк. Эрежеси болбосо көп нерсе алдыга кетпейт да. Ал жер сөзсүз эрежеси менен ал деген кыргыздын бир эң жакшы жагын көрсөтө турган таун болот да. Мен ошол жердин резидентимин, ошол жерде жашайм деп сыймыктанып айткандай. Ооба, анан биздин да максатыбыздын бири жардам Кошуп беребиз атам? кыргыздар. Угуп атабы? Ооба, угулдат. Биздин максатыбыздын бири кыргыздарга жардам бергени, адаптация, интеграция кылганы. Мисалы Америкага келип кантип айдоочу күбөлүк алганы, кантип кредитный скор деп коет аны, кредит карта ачканы,
кантип банк сөз ачканда ушул Америка кантип тезирээк бутка туруп кетсе болот экен деп биз үйрөтөбүз да, жардам беребиз. Андан башка дагы азыр мисалы көбүнчө ошол обочолонуп жашаган элдерде, мисалы Орусияда жашап аткан кыргыздардын мисалын айтсак болот да. Орусияда көп адамдар балдары кыргызча билбей калды, орусча билип калды дешет да. Мисалы сиздер Ооба. ошол кыргыз таун болуп ачыла турган болсо, ал жерде андан башка ошол мисалы мектептерди, бала бакчаларды кыргызча ачуу мүмкүнчүлүгү болобу? Кандай болот? Албетте. Ошол Сейитбек сүйлөй бер. Ал менчик катары кыргыздар ачып атат. Мына Чикагодо ачты. Уктум. Бишкектен баягы Сапаттын негиздөөчүлөрү Чикагого барып мектеп ачты. Бакыт. Жакында эле ачышты. Алар менчик проекттерде, а биз Бакыт экөөбүз тилебиз шаардык мектептерге кыргыз тилини киргизгени. Мектептен кийин же дем алыш күндөрү окутканычы. Себеби анс деле бул шаардын жарандары салык төлөшөт да, ошо мектептергечи. Ошо салыкты жарандардын кызыкчылыгына колдонолу деп атабыз. Чайнатаун дейм да, Кыргызстан болуп, Кыргызстанды түзүш үчүн ал жерде ошо шаардан канча адам кыргыздар жашаш керек десе болот? Канча адам топтолуш керек эми? Ушул жерден сиздин жардам керек. Биздин максатыбыз Бакыт мэр шайланыш керек. Мен болсо шаардык кеңешке депутат болуп шайланам. Жана биздин командага башкалар да кошулат. Депутат болуш үчүн 3,5 миң добуш акыркы шайлоодо топтур. Жеңүүчү кандидатчы. Ошол үчүн биз Бакытка 3,5 миң максат коюп атабыз. Шаарда 66 миң адам жашайт. Ошо 3,5 миң адам мэрди шайлайт да. Ошондо 5% чечет маселени. Депутатка мага 500 добуш керек. Ошол үчүн угуучулар биякта ким болсо, Десплейнсте жашасаңар, комментарий жазып койгула. Биз силер менен байланышка чыгабыз. Биз түзмө түзүп атабыз. Шаарды бир мэр, анан 8 депутат башкарат экен. Алдырмен деп коет экен, бактын түшүнүгү боюнча. Анан алмашып шайланат. 1,5 жылдан кийин 4 депутатты 4 округтар шайланат. Себеби шаарда 8 округ бар экен. Аларды элдер шайлайт. Анан алар элге кызмат кылат. Ошол жөнөкөй система менен иштейт экен да. Биз дагы ошол азыр долбоорду алып чыгып атканыбыз бизди кыргыз мекендештерибизди ошол жерге чогултуп, квартирада болобу, үй алышабы, ошол жерде өзүбүзчө шайлай турган күч болсок, биз барып губернатор менен сүйлөшсөк болот штат деңгээлинде. Биздин аркабызда 10 миң шайлоочубуз бар. Эгерде бизге ушундай биздин кызыкчылыгыбызга мондай кылып мектептерге ушундай өзгөрүүлөрдү жасап берсең, биз сага ошону шайлайбыз деген сыяктуу бизде күч пайда болот да. Ошол үчүн Америкада бул биз жанагы долбоорубузда жазып атпайбызбы? Кыргыздын кызыкчылыктарын биз лобби кылабыз деп. Ошол система ушул эле да. Аркаңда күч болсо, сен барып сүйлөшө бересиң. Мисалы, милициялардын башкармалыгына барып, ошол биздин таунду көбүрөөк көзөмөлдөгүлө же мындай кылгыла, бир өзгөрүү киргизгиле деп бардык жагына барып сүйлөшсө болот да. Ошол үчүн биз мындай чогулуп бир жерде күч болгонубуз эң маанилүү нерсе. Андан башка мисалы ошол жерге барып жашаган кыргыздар андан башка дагы кандай артыкчылыктарга ээ болот? Биз азыр биринчи эле ошол билимден баштайлы деп атабыз. Биринчиси билим өзгөрүүлөрдү кайсыл жерде жасай алсак, мамлекеттик бюджетти колдонуп. Себеби Дисплейнс шаарынын бюджети 200 миллиондон ашык экен, бирок 80 миллиону билим жагына бөлүнөт экен. Ошо бала бакчадан мектеп. Биз ошол бюджетти колдонуп, мектептерде өзгөрүү жасаганга аракет кылабыз. Бул билим жагына. Анан кыргыздарга эң керектүү болгон көйгөйлөрдүн бири бар. Бул жерден ачык айтпай эле коеюн, бирок баары билишет. Америкада жөнөкөй паблик скулга барганда көптөрдүн балдары, ата энелер ошо каалабаган нерсе бар. Ошону дагы биз биринчи приорити катары мектепте өзгөрүү жасаганга мындай план кылып атабыз да. Анан экинчи катары, экинчи бул жанагы Саитбек айтып өткөн миграция боюнча жардам берүү. Америкага келген кыргыз ошол биздин пункттарга келип эле ошол жерден ар бир кадамды мындай эмне кылыш керек. Биринчи бул жака барып
бул бүтөрүш керек, документин алыш керек, бул жактан право алыш керек, минтип квартира алыш керек дегендей биз справочник ошол бир эме жасайлы деп атабыз. Азыр көбү группалардан жазышат экен, досторунан жазышат экен, мындай кыйналышат экен маалыматтан. Ошо Америкага келген кыргызга ОТИДО жардам берүүчү маалымат бөлүмдөрүн ачуу. Анан үчүнчүсү бул ошо кыргыздын кызыкчылыктарын лобби кылуу. Эгерде активдүү ошол жерде чогулсак, кыргыз табында алар мына мондай чогулуштарда айтат. Мондай нерсе бизге туура келбей атат. Биздин динибизге, салтыбызга, бала чакабызды мындай үйрөткүбүз келбейт десе, биз ошону барып, элдин үнү болуп барып, сүйлөп, губернаторго жолугуп, башка мындай өзгөрүү жасай ала турган адамдар менен сүйлөшүп, ошону өзгөртсөк болот да. Азыр үч нерсе. Ошондо мен түшүнгөнүмө караганда, мисалы кадимкидей кыргыз тилинде окуткан муниципалдык мектептер ачыла турган болуп калабы ошондо, же кандай? Бар Же мектептерге мектеп программасына кошумча сабак Кошумча сабак кечинде. мисалы аябай сонун китепканалары бар, жаңы салынган ошол дисплейнстин. Ошол жерге дагы өзүнчө кыргыз бурчун ачуу. Мисалы өзүбүздүн эле кыргыз кыздар, балдар волонтер болушуп иштешсе, ал жерде кыргыз бурчу болот, барып кыргызча сүйлөшүп, кыргызча ойноп, мындай жүрө берген. Себеби китепканалары 4 этаж чоң китепканалар бар. Ошол жерге сөзсүз барганда кыргыз колоритин кошобуз деп ойлоп атабыз да, ошол билим китепканадан жаш кезинен башталган үчүн. Демек, анда ошол санап өтө турган болсок, биринчи кезекте ошол кыргыз борбору болуп калат дагы, кыргыздардын укугун коргоочу, аларды ишке жайгаштыруучу, алардын документ иштерин бүтүрүүгө багыт берүүчү, кандай десем, жолдор ачылат. Андан сырткары мектепте кошумча кыргыз тили, кыргыз маданияты, комуз сыяктуу кыргыз үрп адаттарын, кыргызча жашоону үйрөткөн кошумча сабактар ачылат. Дагы кыргыздар биргелешип бир жерде жашап, өздөрүнүн укуктарын, өздөрүнүн талаптарын ишке ашырганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондо ошол 3 негизги 3 нерсе чечилет деген сөздөрдү түшүнсөк болобу ошондо? Ооба, кошумчалап кетчү нерсе бул бизнес. Ошол жерде бизнестерди ачууду жеңилдетүү. Мисалы, азыр толтура бизнестерге сертификат алыш керек, ушундай өзүнүн процесстери бар да. Ошону да жеңилдетүү. Кыргыздарга ресторан ачабы, башка бир бизнестерди регистрация кылабы, LLC катары. Ошонун баарын процессти жеңилдетип коюу. Ошо кыргыздар бизнес ачам десе, кыздар, келиндер оңой эле бизнес ача турган кылып, бизнес френдли кылып. Негизи ушундай азыр Кыргыз таун ачабыз деп атасыздар, бирок жанагы буга чейин Чайна таун же Индия таун дегенге окшогон таундардын тарыхтарын изилдеп көрдүңүздөрбү? Негизи бул нерсе, ушундай долбоор канчалык ишке ашат экен? Мисалы, Чайна таунда чындап эле кытайлардын укуктары корголуп, алар үчүн кошумча жанагы мектептер ачылып же кошумча сабактар киргизилип дегендей бир мисалдар барбы? Ийгиликтүү мисалдар. Албетте, ар бир таундун өзүнүн ошол колорити бар да. Мисалы, ошол эле Чайна таунга барсаң, алар ичине киргенде эле уже сен Китайга киргендей болосуң. Себеби ал жерде жашаган американецтер дагы бар, бирок алар дагы ошол кытайлардын тамагын жеп, кытайлардын бизнестеринен колдонуп, ошондой мындай атмосфера өзгөрөт да. Менин оюмча, ал Америкадагы жайылган эле, кеңири жайылган практика. Элдер келишип, чогулганда өздөрүнүн мекендештери менен бир шаар куруп алгысы келет. Анан ошол шаарда балдарын чоңойткусу келет. Андан кийин ошол эле кийинки эле жанындагы кошуналар американец, кандай десем, американец сабөртөр болот да. Ошого интеграция всегда болот. Бирок ошол эле учурда өзүңдүн бир бурчуң бар десең болот да. Өзүң балдарыңды чоңойткуң келген жери бар. Азыр мен сиздин артыңызда кызыңыз окшойт, кызыңызды көрүп атам. Кызыңызга кыргыз тилин окутуу, ушуга окшогон жактар боюнча көйгөйлөр жаралбай атабы? Өзүңүз кантип ошол маселени чечип атасыз? Америкада туруп. Кызым, сен кыргыз тилин кайдан үйрөнгөнсүң? Силерде.
силерден биз өзүбүз үйрөткөнбүз баарын. Ата эне болуш Америкада көйгөйлөр, челлендждер бар. Себеби жетиштүү материалдар жок окутканга дагы. Бирок биз өзүбүздүн билген нерсебизди андан кийин тапкан нерсебиз менен буларды кыргызча окуттук да. Азыр сиздер айтып атпайсыздарбы? Мен шаардын атын айттыңыздар, бирок мен унутуп калдым. Ошол Чикагонун жанындагы шаар деп атасыз. Ал шаарча окшойт, мен түшүнгөнүмө караганда. Канча адам жашайт? Дисплейнс 66 миң адам жашайт азыркы учурда. Өзгөн салыштыра турган болсок, Өзгөн, Кара Балта, Кызыл Кыя менен тең шаар экен да, мындай. Ооба, өзүнүн бюджети 200 миллиондон ашык, ошончо бюджети бар. Анан өнүгүп, мындай өнүккөн шаар да. Ал жерде мектептер аябай сонун. Америкадагы рейтинг менен 8, 9, 10, 10дон алганда 8, 9, 10 ушундай мектептери бар. Үй бүлөлөр үчүн, бала чакалуулар үчүн эң жакшы шаар. Аны ошол шаарды тандап аткан учурда кайсы параметр менен тандадыңыздар? Ушул жерди Кыргызстан кылыш керек деп кайсы параметр менен тандадыңыздар дейм да. Бизге ал шаарга, Чикаго шаарына түз метро деген эң жакшы транспорт бар, ошол түз барат. 38-40 мүнөттө түз барып келсе болот, машинасы жок адамдарга. Андан сырткары ал жерде real estate жагынан караганда өнүгүүлөр аябай курулуштар курулуп, өнүгүүлөр болуп атат. Анан мектептери жакшы, ошол көп американецтер, үй бүлөлөр мектепке кызыгып көчүшөт да. Анан аэропортко жакын, ошол жайгашкан жери аябай сонун жерде. Азыркы кыргыздардын көп жашаганы деле ошол аэропортко жакын бололу, шаарга жакын бололу дешип жашашат. Анан эми өнүгүп келип аткандай шаарларда ар дайым жумуш болот, ар дайым мындай кыймыл болот да, ошол параметр менен тандаганбыз. Анан үйлөр жагынан биз Сейитбек экөөбүз ал жерде жүрүп, изилдөө жасап келдик. Үйлөрү дагы башка райондорго салыштырмалуу мындай affordable деп коет. Мындай эми жөнөкөй иштеп аткан адам ала ала турган жер да. Өнүгүү жагынан кошумча барбы кандай? Кайсы параметр менен тандадыңар деп атам да ушул шаарды. Дал ушул шаар, башкасы эмес, дал ушул шаар Кыргызстан болуш керек. Ошо биринчиси болсо аякта жакшы мектептер бар. Аябай жакшы мектептер бар да. Ошо кыргыздар ошо жакшы мектептүү жерде жашасын дедик. Анысы аякта азыр көп кыргыздар ошол үчүн көчүп баратат. Бакыттын карындашы ошол жака жашайт да. Анан көп кыргыздар ошол жакта топтолуп атат. Азыр мектептер үчүнчү. Экинчиси болсо аябай жакшы жайгашкан жери, Чикагого жакын, борборуна, центрга, андан кийин аэропортко жакын. Аэропорттун түбүндө эле. Аэропорттун чейин бир 10 мүнөт эле го. Анан үчүнчүсү болсо үйлөрдүн баасы аябай жакшы да. Анан келечекте иштейбиз, ушул үйлөрдүн баасы кымбаттайт депчи. Ошол үчүн азыр чакырып атабыз, кыргыздар келгиле ушул жерге жайгашалы, келечеги жакшы. Анан биз дагы буюрса бийликке кирип, реформа кылып, анан да жакшы кылабыз. Мен үмүтүм бар, эгерде кыргыздардын бардыгы же көпчүлүгү ошол өзүнчө кыргыз таун болуп бир жерге биригип кала турган болсо, айрым Кыргызстандагы маселелерге, мисалы көмөктөшкөнгө, же болбосо Кыргызстандан азыр каалоочуларды Америкага алып кеткенге, аларга мындай жолун ачканга дагы мындай көп мүмкүнчүлүктөр түзүлөт го деп ойлоп атам. Биз бакыт экөөбүз эсептейбиз. Эгер биз бириксекчи, биз бир жерге биригип, анан кийин шайлоого катышсак, анда биз саясий күчүбүздү көрсөтө алабыз да. Бүгүнкү күнү кыргыздар көп, бирок саясий күчү нөл да. Биз шайлоого катышпайбыз. Биз буюрса ушул шайлоого катышып, күчүбүздү көрсөтүп, андан кийин жанагы конгрессмендер менен, губернатор менен, балким президенттин офису менен сүйлөшүп баштасак болот да. Кыргызстанга келгиле, мына биз силерге добуш берип атабыз, Кыргызстанга жеңилдетсеңер, жана виза алууну, бизнес виза ачууну, студенттерибиз виза ала албай атат, ушуларга жардам берсеңер, карап койсоңор депчи. Ошентип лобби кылсак болот да, Кыргызстандын кызыкчылыгын. Өткөн канча 4 жыл мурунбу Трамп Кыргызстанга тыюу салып койду го. Жанагы виза бербей коюпчу. Бул демек Кыргызстан
Азияда бир эле Кыргызстан так ушундай тыюу салынды. Калган баардык мамлекеттер Африкада болгон да. Бул эмненин көрсөткүчү? Биздин эч кандай лоббибиз жок да, ноль лоббичи. Эгер биз ушу бириксек, анда ушу шайлоого катышсак, анда ушу күчүбүздү колдоно алабыз да. Ушу бийлик менен сүйлөшкөн үчүн. Ошол үчүн биз биригиш керекпиз да. Бир жерге топтолуп, анан шайлоого катышыш керекпиз. Бизден көрө саны көбүрөөк мисалы кошуналарыбыз бар да. Кытайды эске албаганда мисалы Өзбекстан, Казакстан деген. Мисалы Казактаун же Өзбектаун дегендерди угуп элекмин да, аларда ушундай мисал барбы жокпу? Мен угуп элекмин андай мисалдарды. Мен ойлойм, биз Борбор Азиядан же СНГден биринчи болуп, СНГ эмес, жана Украинадан тышкары биринчи болуп кылып атабыз. Ушундай долбоорду Америкада. Жок эле дегенде Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасынан биринчи болуп ошол Америкада өзүнчө табын ачкан өлкө этнос болуп калабы ошондо? Буйруса, сиздин көрөрмандар бизге да кошулсун, жардам берсин, баарыбыз биргеликте иштесек, анда ошондой кыла алабыз да. Бакыт атайын ошол үчүн Ал үчүн Америкада легалдуу жашаган кыргыздардын саны көбөйүш керек да. Мисалы азыр сиздерде кандай? Ошол Чикагода мисалы дүкөнгө кирсеңиз же бир кафеге кирсеңиз кыргыздарды жолуктурасызбы ушул жерден? Ооба. Дисплейнсте басып жүрүп эле парктардан көрүп аттайык. Андай көп эле жолуктурса болот. Норсайдта жашаганда көп эле көрөбүз да. Кыргыздар ошондо бири-бири менен учурашабы? Мындай жолугуп калса эки бейтааныш кыргыз, бирок баягы оңунан кыргыз экенин көрүп, бирок мындай учурашып, таанышып ошол жерден. Ушундай болобу? Же мисалы Орусиядагы кыргыздарды айтышат. Орусияда эки кыргыз, бейтааныш кыргыз бет келип калган болсо, мүмкүн болушунча бири-бирин көрбөй, мындай көрмөксөнгө салып өтүп кеткенге аракет кылышат. Америкада ал кандай өзү? Ачык сүйлөшкөндө. Мен учурашам, мисалы кыргыздар эми учурашат да мындай бет көрүшкөндө. Болгону бул жактын жашоосунун бир ритми бар да Америкада. Мисалы бирөө шашып ошол жумушун бүтөргөнү бараткан болот, иштеп жүргөн болот, мисалы машина айдап жүргөн болот. Ал учурларда бат эле учурашып баш ийкеп коюп өтүп кетиши мүмкүн да. Аны жаңы келген кыргыздар же Кыргызстандан көргөндөр түшүнбөш керек, баягы орой экен же учурашпайт экен деп. Бирок көбүнчө эле учурашат. Мисалы мен менен көп эле учурашат. Мен дагы көргөн кыргыз менен кайсыл жерде болот учурашабыз да. Сейтбек экөөбүз жүрүп деле бир балдарга жолугуп калып аттык, алар менен учурашабыз. Анан негизи ошол Чикагода жашаган кыргыздардын же деги эле Америкада жашаган кыргыздардын мындай WhatsApp группалары же ошого окшогон өзүнчө бир виртуалдык болсо дагы өзүнчө бир кандай десем, жамааттары барбы бири-бири менен байланышканга? Албетте бар. Ошол аларга керектүү нерселерге азыр эң жакшы жардамы тийип аткан бул ошол группалар болуп атат. Мисалы жаңы келгенде бири-биринен маалымат сурап, кайсыл жерден квартирага чыкса болот, кайсыл жерден жумуш тапса болот, кантип айтиге кирсе болот, ошол сыяктуу группалар бар, өзүнчө бөлүнгөн. Андан сырткары ошол группадагы адамдар сиздердин азыркы идеяңыздарга кандай карап атышат, кандай баа берип атышат? Мисалы ошол эле Кыргызстан ачалы дегенди мындай утопия катары көрбөй атышабы? Ар ким менин оюмча өзүнүн түшүнүү деңгээлине карап жыйынтык чыгара берет да. Бирөө ал жерге терс оюн айткандар бар. Бирок биз ошол Кыргызстандын ачылышына ишенген адамдар менен, ошого мен салым кошом деген адамдар чыгып атат. Ошол үчүн группа түзүп койдук, атайын Displays Team деп. Ошол жерде чыныгы мындай экшен кылам, мынакей мен өзүмдүн салымымды кошом, Кыргызстан ачылса баарыбызга жакшы, балдарыбызга жакшы, кийинки муундарга жакшы деген адамдар кошулуп атат. Себеби биз азыр 50-60 миң кыргыздын арасынан биз 5-10 миң эле кыргыз издеп атабыз. Ошол жерге каалагандар көчүп барып деп мындай бири-бирибизди мажбурлабай, ким эгерде кааласа ошол жерге барып, ошол Кыргызстандын мындай парты болгонго, ошонун башындагы биринчи көчүп барып жашагандардын бири болгонго. Себеби бул биз үчүн бул кандай десем, бул биздин стартап идеябыз, Сейтбек экөөбүздүн. Бул жанагы мен ошол жерге шайлоого барып шайланып калайын деген эмес. Биз иш кылганы баратабыз, өзүбүздүн стартап ачкан бизнести, проектти аягына чейин мындай иштеп көрөлү, ошону биз айтып аткан нерселерди ишке ашырып көрөлү деп ошол жерге баратабыз да. Биз өзү Сейтбек экөөбүз
политикадан алыс адамдарбыз. Бирок бул шаардык кеңеш болгон үчүн бул жанагындай сен бир партияны колдошуң керек деген requiremenттер жок экен. Ошого биз жөн эле шайлоого катышып, өзүбүздүн кыргыз интерестерди өзгөрткөнгө бара алат экенбиз да. Ошол деңгээлде баратабыз. Анан буга чейин жасаган өзүбүздүн стартаптарыбыз бар, өзүбүздүн бизнестерибиз бар. Ошол тажрыйбабызды колдонуп туруп, негизинен ошол бул деле стартап катары да, ошого ушул жакта колдонуп көрөлү деп атабыз. Кыргыздарды бир жерге чогултуп, күч кылып, анан өзгөртө турган нерселерди өзгөртүп көрөлү деп атабыз. Ал процесс канчалык узакка чейин созулушу мүмкүн? Ошол Кыргызстан болгонго чейинки процесс мисалы бир канча убакыт чамалап атасыздар дейм да. Себеби мисалы 1 жылдын ичинде же 5 жылдын ичинде ошол Кыргызстан деген түшүнүккө жеткенге канча убакыт керек деп ойлоп атасыздар? Мен биздин максатыбыз 1 апрель 2025 жылдагы шайлоого катышып, анын жеңишке жеткени. Анан ошол жака биз мэрияга кирсек, анан ушул идеяларды ишке ашырып баштайбыз да. Анан ошол эле маалда биз колдойбуз ошо кыргыздарды топтолгону Деспенс деген шаарга. Ошол Ал жакта анан каршылыктар болбойбу? Жергиликтүү калк тарабынан мисалы өзүнчө эле келип эле анан чогулуп келип, алардын жанагы бийлигин алмаштырып салуу алар үчүн коркунучтуу эмеспи? Мындай кандай десем, алардын дагы жергиликтүү элдин өзүнүн баалуулуктары бар дегендей. Жок, андай Америкада андай жок. Андай Америкада жок. Америкада Россияда бул балким Америкада нормалдуу көрүнүш да, бул көнүмүш адат. Себеби ар бир шайланып келген депутат болобу, мэр болобу, бул өзүнүн шайлоочуларынын ишин аткарат. Ошол берген убадаларын ишке ашырганы келет. Ошого фокус кылышат да. Ар бир ошондой комьюнитилер бар, ар бир өзүнүн кызыкчылыгы бар группа адамдар бар да. Ошолор өзүнүн адамын шайлашат, ал барып алып ошол өзгөрүүлөрдү жасайт. Ошого андай Америкада бул көнүмүш адат деп билебиз. Жакпаса дагы сен бийликке келсең, сени ошончо адам колдоп атса, сен өзгөрүүнү жасашың керек болот да. Башка элге жагабы, жакпайбы? ооба. Менин укканыма караганда жанагы, мен балким адашышым мүмкүн, эгер адашсам түздөп коесуздар. Жанагы Нью-Йорктун мэри пакистандык, Англияда жанагы Лондондун мэри араб дегенге окшогон сөздөрдү угам. Ошол чынбы? Ошол канчалык туура? Лондондун мэри араб, бул араб эмес, пакистандык. Нью-Йоркто жана депутаттар бар. Латиностор депутаттар бар, жана жөө депутаттар бар. Ошо этностор биригиш керек да. Анан ошо өзүнүн адамын түртүп чыгарат да. Бизде азыр кыргыздар толтура, казактар толтура, түрктөр деле толтура Чикагонун арасында, айланасында. Бирок алар шайлоого катышпай, өз добушунун күчүнү азыр угузбайт да. Биз азыр карап көрдүк. Бакытпен ошо 8 депутаттын ичинен, анан мэрдин ичинен баары тең апапак кишилер да. Ошол үчүн бир топ элдин добушу азыр угулбай калып атат да. Этностон карасакчы. Ошол үчүн бул биз казактар менен дагы өзбектөр менен, түрктөр менен сүйлөшөлү деп атабыз. Келгиле биргеликте иштешели, биз силерге жардам беребиз. Бийликтен жанагы лицензиялар боюнча, кредит боюнча. Баягы ошол көйгөйлөр, атын элерде болуп аткан көйгөйлөрдү биз бул жактан көчүп кетип же башка нерселер менен чечпей, ошол көйгөйлөрдү ушул жерде туруп эле өзүбүзгө күч болуп чогултуп туруп, ошол Кыргызстабын куруп алып, анан чечсек жакшы болот экен да. Анан мисалы Чикагодо Кыргызстабын курсак, аны Нью-Йоркто, кийин Калифорнияда, ошо кыргыздар көп шаарларда кура берсек болот. Ошентип баары Кыргызстабындын эмелери болуп калат. Кыргызстабын болуп калат да бардык шаарларда. Азыр мен Америка жөнүндө уккан маалыматтарыма караганда, ошол кайсы бир жерден үй сатып алыш үчүн нак акча топтоп алыш керекпи, же менин угушума караганда жанагы кредит жана ипотека сыяктуу нерсени оформить этип эле ушинтип дагы үй алса болот. Анан аны ошол жашаганча эле квартплат төлөгөндөй кылып төлөп койсо болот дешет да. Ошондо кандай жолдор бар өзү үй сатып алыш үчүн? Сиздерде ошол сунуш барбы? Мисалы $300,000 турат үй, муну үйдү алсаң болот, же мындай деп. Же болбосо сиздер муну бул ишти
дагы жеңилдетиш үчүн, тездетиш үчүн балким жанагы агентство деп коет го, баягы кыймылсыз мүлк агентстволорун дагы ачасыздарбы? Балким ачсаңыздар, анан ошол жактан сунуштап, ошондо бир оңоюраак болобу деген. Бакыт экөөбүз жарым жылдан бери биздин жердештерге ошо билим бөлүшүп келатабыз. Кантип Америкадан үй алганы, кантип кирешелүү үй тандаганы. Биздин элибизде бул билим чектелүүрөөк, себеби биз ипотека менен иштешпейбиз да. Кыргызстанда андай система азыр жаңы эле баштап атат да. Анан Америкада аябай ыңгайлуу шарттар бар үй алганы. Ошо Бакыт экөөбүз ошол бир топ жердештерге жардам берип атабыз, билим берип атабыз. Ошол үй алуу процессичи, өзү Америкада үй алуу процесси билген адам болсо оңой, аябай ыңгайлуу. Ошол үчүн биз ошолорго ким ДСПСке көчүп барам десе, Бакыт экөөбүз жардам берген даярбыз, механизмдери менен айтып берген. Анан сен дагы кошумчалап кетейин. Ошол Америкада мисалы акчасы даяр колунда болсо дагы адамдар кредитке алышат да, себеби ошол система жакшы иштейт. Дүйнө жүзүндө эң лоялдуу кредит берген бул Американыкы. Мисалы 30 жылга сага ошол үйдү 3,5% сен төлөсөң, эң минимум 3,5, азыр 3,5% төлөсөң сага үйдү берип коет. Сен ошондой 300-400 миңдик үйдү сен 3,5% берип эле өзүң алып аласың атыңа жаздырып. Анан 30 жылдын ичинде ошол квартиранын эле көбүнчө суммасы болот, төлөп жашап жүрө бересиң да. Биз ошол нерсени азыр студенттерибизге үйрөтүп, мындай ушул реалдуу экенин көрсөтүп, жардам берип атабыз. Биз албетте андай офистер, real estate office, алардын баары биздин Кыргызстанда сөзсүз болот. Жок, азыр ага чейин ошо Кыргызстан түзүлгөнгө чейин балким сиздерде ошондой ижарага алуу же Бизде бар ипотекага тизме. алуу боюнча Кыргыз агенттиктер боло риэлторлордун турган болсо тизмеси бар. ошондо жардам болобу эле. Ошо биз тизме түзгөнбүз кыргыз риэлторлордун. Мен билгенче бир 4 бар кеминде. Ошолорго алар жардам берет, үй көргөнү, анан жанагы кредит берген адамдар менен деле тааныштар бар. Бакыт экөөбүз атайын Чикаго 2 жолу барып чоң форум өткөздүк үй алуу боюнча. Ар бирөөндө 140 адамдай катышты. Ошол үчүн ошол финансовый грамотность маселени биз көтөрүп атабыз. Анан ушуну маселени улантып кете беребиз. Себеби биз эсептейбиз, кыргыз эли күчтүү болуш үчүн кыргыз эли бай болуш керек да. Бай болсок, ошондо Кыргызстанга көбүрөөк жардам бере алабыз. Анан ошондо өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды көбүрөөк жакшыраак коргой алабыз. Бай болуш үчүн билим алыш керек. Бүт нерсени билим менен акыл калчап, акыл менен үстүнө келиш керек да. Бүт нерсени эле жолдон мындай эле үйрөнүп алып эле анан баягындай кете бербеш керек. Ошо real estate дагы биз билим менен биринчи эмне үчүн ошол real estate'ке кантип инвестиция кылыш керек. Көптөр үй алганды дагы кыйынчылыгы барбы деп сурашат мисалы. Үй ошол инвестиция үчүн туура үй алуу эң маанилүү. Андан кийин өзүнүн дагы кийинки кадамдары бар. Аны туура иштетүү, кантип арендага бериш керек, кантип көйгөйлөр болсо чечиш керек деген сыяктуу өзүнүн бизнестин ичиндеги көйгөйлөр болот да. Ошол сыяктуу бардык нерсеге билим менен келишсе, менин оюмча бардык жактан жыйынтык чыгарат да. Ооба. Америкада 10 жылдан бери жашап жүргөн кыргыздар бар. Үйү жок да. Себеби билими жок да, ошо үй алуу боюнчачы, же коркушат кредит алгандан. Биз болсо балдарга, кыздарга үйрөтүп атабыз, алар 3 жыл келип эле уже үй алгандар бар. Америкагачы. Келгенде 3 жылда эле Америкадан үй алган. Ооба. Сиздер өзүңүздөрчү азыр эмне үчүн сиздер экөөңүздөр эки башка шаарда жашап атасыздар? Азыр мен билишимче бирөөңүздөр Вашингтонда дедиңиздер, бирөөңүздөр Гавайиде. Биз жакында эле барып Чикагодон үй алып келдик. Азыр үйүбүздө кыргыз балдар жашашып атат. Ошол жаңы келгендерге хаузинг андай квартира көйгөйү башталганда ошону чечкенге эмне кылсак деп ойлонуп, анан Чикагодон ошондой чоң үй алдык. Ал жерге жаңы келген мекендештерди эмеге квартирант кылып киргизип атабыз. Себеби жаңы келгенде 1 жылга чейин башка жерлерге барса контракт түзүш үчүн алардын историясы керек болот. Кайда жашагансың, ошол үчүн көп жерлерге квартира бербей коет да. Биз эми кыргыз өзүбүз тааныган үчүн ошол үйгө киргизип атабыз азыр.
Бакыт экөөбүз пландаштырып атабыз. Эмки жылы жылдын ортосунда ошо Десплейнс деген шаарга көчүп барып, анан ушул Кыргызстандын маселеси проект менен толугу менен иштешкени, анан ошо шайлоого даярданганы. Бирок анда бир аз кандай десем, өтө эле орусча айтканда дерзкий план болуп калбайбы? Себеби ошол шаарга барганыңа 6 ай болбой жатып анын мэрлигин талашуу канчалык мындай канчалык туура дейм да. Биз азыр чогулуштарды кылып баштадык. Zoom аркылуу ошол мурда иштеп кеткен мэрлер менен, депутаттар менен сүйлөшкөнгө аракет кылып атабыз. Анан атайын стратегтер болот экен, ошол кантип ошол жерде жеңиш керек, ошону үйрөткөнчү. Анан биздин биринчи чогулушубузда эле сурадык, бир ай жашашың керек экен. Требованиясы бир ай ошол жерде жашасаң, сен эмеге катышсаң болот экен да. Шайлоого. Ошол үчүн бирок мен эми ал жакта 14 жылдан бери жашайм да. Ошого биз азыр эле Гавайидебиз, бирок барып келип үйүбүз ошол жакта, адресибиз ошол жакта. Ошол үчүн проблема деле болбойт да. Анан бирок биз ушундай жашоону Гавайидеги таштап ошол жака көчүп барганга мен даяр болуп азыр пландарды түзүп атабыз. Ошол үчүн биз ишенген үчүн, биз ушул жердин келечегин көрө алган үчүн ошол кадамдарды таштап атабыз да. Кыргыздар деле баягы бир нерсени айтканда өзүнүн терс оюн айтып мындай эметпей, ошол жерге ишениш керек. Ушундай Кыргызстан курулат, өзүнүн кантип салым кошо алам, ошол жашоону элестетиш керек. Ошондо ишенсек гана болот да бүт нерсе. Азыр көп нерсе өзүбүздүн жашообузда болуп аткан нерселер деле бир убактарда кыял болгон. Жөн эле ушинтсем жакшы болот эле деп жүргөн кыялдар ишке ашып, ушундай жакшы иштер болуп атат да. Бардык нерсени позитивдүү караш керек деп мен мекендештерге кайрылып кетмекмин. Ошол аны деле кайра эле келип баягы билими бар, өзүнүн башында бүт позитивдүү энергиясы бар адам эле ошондой карайт экен да. Негатив бир адамды көрүп эле ошодон только жамандык көргөн адам, ал көрүп эле бул ишке ашпайт, бул мындай деп өзүнүн 5 центин ошол жерге кошуп кетет да. Бирок мен ошондой кайрылат элем. Позитивдүү караш керек. Ошондо бүт нерселер өзгөрүп баштайт. Эгерде бирөөлөр силерге жакшы мамиле кылып, жакшы сүйлөп, жылмайганын карасаңар, ошол энергияны өзүңөр бериш керек. Ошондо силерге баары кайтып келе берет да. Ушундай. Анан Ыдырыс байке, сиз айтып коюңузбу тиги дерзкий деп бизди чочубайбы депчи. Америкада жакшысычы демократиялык мамлекет болгону шайлоолор аябай көп да. Шаардык кеңешке, шаардык депутатка, райондук депутатка, жанагы мектептин райондун мектептерге шайлоо, конгресске аябай көп шайлоолор бар да. Адамдар өз укугуну, өз добушун чыгарганы жолдор көп да. Ошол үчүн бул чоң деле сенсация эмес. Биз Кыргызстанда шайлоолор Россияда аз да, аябай контролдолот. Анан ошол үчүн бизде эми ачык айтыш керек да. Мисалы мындай да, мисалы Өзбекстанда кайсы бир кыргыздын ошондой бир жердеги шайлоодон утушун элестетүү кыйын да. Мисалы Кыргызстанда кайсы бир өзбектин ошондой бир шайлоодон утуп алышын, же болбосо кайсы бир өзбектин же тажиктин мисалы Бишкекке же бир жерге мэр болуп калышын бир аз азыр эми болуп атат. Бизде кыйла эле жакшы. Мисалы Кара Сууда өзбектөр мэр, мисалы Өзгөндө өзбек мэр, Ошто мисалы жанагы спикерлер өзбек болгон учурлар болгон да. Бул бизге кыйла эле жакшы, мындай түшүнүктүү эле. Бирок башка мамлекеттерде мисалы ошол эле казактарда балким мисалы кыргыз адамдын барып же өзбек же тажиктин барып мэр болуп калышы, болгондо дагы ошо бир ай же 6 ай жашап туруп эле мэр болуп калышы, бул элестетүү кыйын да. Ошон үчүн биздин кыргыздар балким кыйлага чейин ишенбей, муну кабыл албай, бир ишенбейчилик менен караса керек деп ойлойм. Ооба. Бир кезде биз муну көрсөтсөк болот, бул реалдуу депчи. Бир бакыт айтыны элдерге таратып баштаганда көптөр кыргыздар ишенчү эмес да, биз айтыга кирсек болобу депчи. Анан ошол кезде айтыда балким 5-10 эле адам болчу. Анан бакыт ошо пропаганда кылып, форум өткөзүп, форумга мени чакырып, азыр уже Чикагодо 2000-3000 айтышың бар. Чикаго шаарда элечи. Ошол үчүн эгер бакыт айткандай позитивдүү ойлонуп аракеттенсек, муну деле бул мындай парадигманы да алмаштырсак болот деп
ишенебиз. Америкадагы биринчи IT форумду өткөздүк. Анан Америкадагы биринчи кыймылсыз мүлк сатып алуу, ошодон мындай пассивдүү доход табуу боюнча real estate курсун ачтык. Эми буюрса Америкадагы биринчи кыргыз таунун курабыз. Ага ишенебиз. Мен сиздерге ийгилик каалайм. Мен келечекте ушул сиздерди ошол кичинекей шаардын эле эмес, ошол жок эле дегенде ошол Чикаго шаарынын мэрлигин талашкан, ошол жердин мэрлигин алган, ал жердеги ошол шаарда кадимкидей аба ырайына таасир эткен жигиттерден болушуңарды каалайм. Албетте мен сиздер менен тилектешмин. Бар болуңуздар. Мен эми бул нерсени азыр өзүнүн YouTube каналынан да чыгарабыз. Анан сиздерге тилектеш болгон адамдар бир эле Америкадан эмес, ушул Кыргызстандан дагы табылар. Балким сиздердин оюңуздар ишке ашканга чейин, балким бул жактан деле барып, анан сиздердин оюңуздарга кошулуп, колдоп кетчүлөр көп эле табылат го деген үмүттөмүн. Ооба, менде бир сураныч. Мен билем, сиздин YouTube каналда аябай көп адамдар көрүшөт. Анан ошо көп көргөндөрдүн ичинде ким Чикагодо жашаса же Чикаго көчүп баратканы даярдап атсаңар, анан эгер силер шайлоого катыша алсаңар, бизге байланышка чыккыла. Бизге силердин добушуңар керек. Ар бир добуш биз үчүн өтө маанилүү. Мэр үчүн 3,5 миң добуш керек. Жанагы шаардык депутат үчүн 500. Ошол үчүн бизге байланышка түзүлө. Биз азыр тизме түзөтөбүз. Рахмат. Биздин Телеграмда, WhatsApp'та да атайын группаларды түздүк, ошол ишке байланыштуу. Мисалы, команда болуп ошол жерде жардам берем дегендер үчүн дагы берки шаардык депутатка шайлана турган бош месталар бар да. Биринчисинде 4 депутат, кийинки шайлоодо дагы 4 депутат шайланат экен. Ошол жерге дагы мен депутат болом, ушундай иш кылам деген адамдар керек. Ошол үчүн жаңылыктарды да билип турабыз десеңер, Instagram баракча ачып койдук. Бардык жагынан түз шайлоочулар менен, ошо мекендештер менен түз байланыш болсун деп ошолорду жасадык. Барыңарды кошулуп, идеяларды колдоп, өзүңөрдүн оюңарды айтып, жардам бергенге чакырабыз. Мен азыр сиздердин экөөңүздөрдүн тең жанагы Instagramдагы баракчаларыңыздарды, алардын ссылкаларын кошуп калтырып кетем, даректериңиздерди. Анан сиздерге сөзсүз түрдө бизди көргөн адамдар колдойт деп эле ойлойм. Бар болуңуздар анда. Анан сиздердин жанагы ишмердүүлүгүңүздөр боюнча, мисалы кыргыз жаштарына пайдасын тийгизип аткан ошол IT мектебиңиздер, ошого окшогон жол көрсөтүүңүздөр боюнча өзүнчө дагы берүү кылып, анда дагы сиздердин менен ошол кыргыз жаштарынын байланышын чыңдаганга мен дагы салым кошуп калам го деп ойлойм. Рахмат чоң. Бар болуңуздар. Рахмат. Чоң рахмат. Ийгилик сиздерге. Адатта биз үйдүн фасадын жаңа жасагандан кийин бат эле сыйрылып, өң өчүп кетет. Эгер үйүңүздүн фасады көркүн түбөлүк сактасын десеңиз, Кыргыз фасад сунуштаган кирпич панелдерди колдонуңуз. Кирпич панелдердин ар бири темир зымдар менен ичинен бекемделген. Дубалга эмес, жер пайдын бурчуна, терезенин тегерегине капталчу түрлөрү дагы бар. Буга керектүү өң өчпөс боектору, кыйтык жерлерин жамоочу желиндеринин баарын Кыргыз фасадтын өзүнөн алсаңыз болот. Баса Кыргыз фасадтын кирпичтерин кыш мезгилинде да кынай бересиз. Андыктан Кыргыз фасад фирмасын негиздеген Жанжигит мырза менен байланышып, жайды күтпөй, усталар иссиз отурган кыш мезгилинде да ишиңизди илгерилете берсеңиз болот. Менин атыма баргандарга товарды жеткирүү акысыз.